Biz sizlerdi sınayыбыз жакшылык менен дагы, жамандык менен дагы деп ачык айтып койгон. Демек, жакшылык менен сынаганы ден соолук берип, ырыскы берип, даража берип, перзенттерди берип, жеңишти берип, Алла Таалам жакшылыктарды берип сынайт экен. Ушу жакшылыктарды улар өздөрүнүн тарабынан дейби же Алланын тарабынан дейби? Ага ким жеткирди? Bunday белектерди, жардамдарды ким тартуулады? Бул сыноо. Экинчиси, жамандык менен сынаганы кичине оору берип коет экен. Жумушу жүрбөй калат экен. Перзенттерин алып коет экен. Же бала чака бербей коет экен. Кандай бир жетишпестиктер болот экен. Ушулардын бардыгын демек жараткан Алла Субханаху ва Таала берип дагы, алып дагы сынайт экен туугандар. Эми кыйынчылык менен, жамандык менен сынаганы бул жеңил сыноо деп аталат экен. Жеңил сыноо. Анткени адам баласы кандайдыр жараткан Алла Таалага кайрылуусу бар да, кыйналгандачы. Жакшылык менен сынаганы бул оор сыноо болот экен. Анткени адам өзү билбей калат экен. Жакшылык менен сынаганда бул оорураак экен, сыноодон өтүү оорураак болот экен. Алла Субханаху ва Таала жеңил кылсын. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ахасибан нас ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун." Эмне деп адамдар күмөн кылат? Алар аманна, иман келтирдик деп сыноого сыналбай эле калтырылып калабы дейт. Жок. Иман келтирип айткандан кийин алар сөзсүз сыналат деген сөз. "Валакад фатанналладина мин qablihim." Силерден мурдагыларды, алардан мурдагыларды биз сынаганбыз дейт. Адам баласынын бардыгын канча бадыша өтсө, канча пайгамбар өтсө, канча кул бу дүйнөдөн өтсө, бардыгын Алла Таалам сынаган экен. "Фала я'ламанналлаху алладина садaqu ва ла я'ламаннал кадибин." Жараткан Алла Таала чынчылдар менен жалганчыларды билиш үчүн. Алла Таала мурда эле билет эле. Ал келечекти дагы билет, өткөндү дагы билет. Бирок чынчылдардын чынчылдыгын көрсөтүп коюп, жалганчылардын жалганчысын көрсөтүп коюш үчүн Алла Таалам мындай сынап коет экен. Кур'ан-ы Каримде Сулайман пайгамбардын хикаясын Алла Таала мындай деп айтат: "Кала хада мин фадли Рабби лияблувани ашкур ам акфур." Бул Алла Тааланын мага болгон айкөлдүүлүгү. Алла Таала мени сынаш үчүн ушуну берип атат деп. Сулайман пайгамбарга Алла Таала бадышачылык берген, бүткүл дүйнөнүн бадышачылыгы. Дуа кылган: "Я Алла, мага ушундай бир бийлик берген, бадышачылык берген, мага чейин дагы, менен кийин дагы эч кимге берилбеген. Алла Таалам ушундай берген, ага байлык бийликтерди бардык жандыктардын сөзүн түшүнгөн. Адамдар деле эмес, жиндерди дагы кошо башкарган. Бардык аба баш ийип турган. Бардык кумурскага чейин үнүн билген. Бардык мына канаттуулардын үнүн түшүнгөн." Ушу Сулайман пайгамбар эмне деп атат? Бул менин Робумдун айкөлдүүлүгү мага болгон. Мени сынаш үчүн мен шүгүр кыламынбы же шүгүрсүздүк кыламынбы дейт. Мына. Демек Алла Таала байлык берсе дагы, бийлик берсе дагы бул сыноо деп билейли. Бул бакыт эмес, бул сыноо. Бактылуулукка Алла Таалам өзүнүн өкүмдөрүн берген, динин берген. Айтат: "Ва ман шакара фа иннама яшкуру ли нафси, ва ман кафара фа инна рабби ганиюн карим." Ким эми шүгүрчүлүк кыла турган болсо Алла Тааланын бергенине, анда ал өзүнө шүгүрчүлүк кылды. Өзүнө жакшылык кылды. Ким шүгүрсүздүк кыла турган болсо, анын зыяны дагы өзүнө. Анткени жараткан Алла Таала ага муктаж эмес шүгүрүнө. Ал жоомарт зат. Алла Таалам бай зат ага муктаж эмес. Кур'анда Алла Таала айтат: "Инна жаална ма алал ард зинатан лаха линабluwahum ayyuhum ahsanu amala." Албетте биз жер бетиндеги жаратып койгон нерселердин бардыгын силердин көзүңөр көрүп турасыңар. Өсүмдүктөрдүн канча деген түрлөрү бар.
Жандыктардын канча деген түрлөрү бар. Жаратылыштын кандай деген түрлөрү, кооздугу бар. Bunun bardык кооздукту biz Allah Taala айтат, жараттык эмне үчүн? Силерди сынаш үчүн. Силерди сынаш үчүн дейт. Мынакей. Инна жаална ма алал ард зина лаха. Жер бетиндеги эмнени жарасак ошо жердин эле зыйнаты, көркү үчүн ошондой кылып койдук. Жыйынтык эмне? Линаблухум айюхум ахсану амала. Ошо адам баласын аларды сынаш үчүн, алардын кимиси жакшы иштерди кылат, жакшы сөздөрдү сүйлөйт, жакшы жумуштарды аткарат. Мына ошон үчүн сыноо экен туугандар. Бун жөн өзү кооздугу үчүн экен, бакыт үчүн деген жок. Демек биз Алла Субханаху ва Тааланын сыноосунда экенбиз. Эми сыноого чагылгандар ким? Сыноого душар болгондор ким? Сыноого кабылгандар ким? Саад радиаллаху анху айткан: "Я Расулаллах, айю нас ашадду балаан?" Адамдардын кимиси эң сыноо, катуу сыноого учурагандар кимдер дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Кала ал-анбия, суммал амсал, суммал амсал. Ар-раджул ала хасби динихи, юбтала ар-раджул ала хасби динихи." Эң катуу сыноого учурагандар булар пайгамбарлар болот экен туугандар. Андан кийин пайгамбарларга жакындар, пайгамбарларга окшошкондор ушинтип кете берет экен да, адам баласы динине жараша сыноого кабылат. Мынакей. Динине жараша сыноого кабылат. Ибрахим пайгамбар кандай деген сыноолордон өттү. Жараткан Алла Таала айтат: "Бардык сыноолордон бактылуу болуп, ийгиликтүү болуп чыкты" дейт. Өзүнүн жанын курмандык чалганга чейин барды. Отко таштаттырды. Баласын курмандыкка чалган. Үй бүлөсүн ушундай таштак, эгин өспөгөн жерге таштаганга, кандай деген курбанчылыктардан өттү. Акыры барып Алла Таалам атын кийинки келе турган муундарга жакшылыкка, зикирге калтырды. Мынакей. Ибрахим пайгамбардын белинен аалымдарыбыздын айтуусуна караганда, карап туруп 4000ге жакын пайгамбар чыккан. Бул деген кандай пайгамбарлардын атасы болуп. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, эч качан унутпайлы, сиз биз 24 саат сыноодобуз. Алла Таалам жакшылык менен дагы, жамандык менен дагы сынайт экен. Экөө тең сыноо экен. Сыноодон өтө турган бир эле жол бар. Мухаммадур Расулуллах. Жакшылыкта кандай өттү? Пайгамбарыбыздын жолдомосун карайлы. Жамандыктан кандай өттү? Пайгамбарыбыздын жолдомосун карайлы. Ошондо гана биз ийгиликте дүйнөдө дагы ахиретте дагы бактылуулугуна жетебиз. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arham